Егер кайдыгерликке түшкөн болсоң, анда бул видеону көр. Бир аз эле убактыңды алат. Видеодон кийин жан дүйнөң жыргап, эски сен эмес, жаңы сен пайда болот. Бейиш нуру. Ооба, жакшылап көңүл бур. Билесиңби, тиктөө менен көрүүнүн ортосунда чоң айырма бар. Баары эле тиктей алат, бирок баары эле көрө бербейт. Мурда диндар досторум мөмө жемиштерди карап, машалла, кандай сонун жаратылган деп ой жүгүртүшүп суктанышса, мен тескерисинче ачууланчумун. Менин алдымда эле калп эле ушинтип жатышат деп ойлочумун. Мөмө жемишке карап, алар көргөн нерселерди көрө албайт болчумун. Кудум айсыз түнгө окшоп, жан дүйнөм капкараңгы эле. Качан гана хидаят нуру мага тийген кезде, жүрөгүм улуу акыйкаттарга ачылганда гана мен да көрө баштадым. Карасам, бизди курчаган аалам кудум бизге жазылган кат сыяктуу экен. Ал катта өтө улуу акыйкаттар жазылган. Бул көрүү жөндөмдүүлүгү тафаккур, башкача айтканда, ой жүгүртүү, акыл калчуу, пикир жүгүртүү деп аталат. О, менин досум, айланага карачы, кандай кооз. Бул жаратыктар кайталангыс улуу чыгармалар. Алар бизге кат сыяктуу кабарларды, акыйкаттарды көрсөтүп жатат. Ошол акыйкаттарга карап, ойлонуп, Аллахты таанып билүү бул тафаккур. Ыйык Куранда Сокур менен көзү соо барабарбы? Ойлонуп көрбөйсүңөрбү? деп айтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде 1 сааттык тафаккур 1 жылдык нафил ибадаттан артык деп айткан. Биз да айлананы карасак, Аллахтын чеберчилигин, акылмандуулугун, мээримин көрө алабыз. Болгону карап ой жүгүртөлү. Аллахтын кооз жандыктарына атүгүл атеисттер да таң калып суктанышууда. Эс алууга чыккан кезде жаратылыштын кооздугуна суктанып, атүгүл сүрөткө да тартып ийебиз. Тафаккур бул кайдыгерлик пардасын жыртат деп айткан Бедуизаман Саид Нурси. Болгону башты көтөрүп кароо. Бүткүл нерселер биз адамдар үчүн кызмат кылуу үчүн жаратылган. Күнүмдүк көрө каттын артынан жүрүп, күнүгө көрө берип, натыйжада көрбөй калганбыз. Түндөсү жымыңдаган жылдыздуу асманды карап, көркөмдүгүнө, кооздугуна суктанып, таң калбай коюу мүмкүн эмес. НАСАнын маалыматы боюнча, Саманчынын жолу галактикасынын ичинде 10 триллион планета бар. Ал эми Саманчынын жолу сыяктуу дагы 1 триллионго жакын галактика бар. Бул маалыматтарды угуп таң калдыңыз, туурабы? Жер шары канчалык чоң? Бирок күн жер шарынан 1 миллион 300 миң эсе чоң. Ал эми күндөн да 100 миллион эсе чоң жылдыздар бар. Ушунчалык чоң жылдыздарды бири-бирине тийгизбей, тесменин таштары сыяктуу тизип, өз огунда айлантуу, башкаруу албетте Аллахтын кудретин, күчүн көрсөтүп турат. Биз кичинекей эле айдын иштөөсүндөгү физикалык эсептөөлөрдү кыла албай жатабыз. Ал үчүн эмне деген гана илимдер керек. Мисалы, дүйнөдөгү бүткүл океан, деңиздерди бензин, бүткүл дарактарды отун кылсак, күндүн бир эле күндүк күйүүсү үчүн жетпей калат. Бирок күн миллиондогон жылдардан бери күйүп турат. Жипсиз, тирөөчсүз, титиребей асылып турат. Сен 10 эле китепти колуңда бир аз эле убакыт титиретпей кармап тура албайсың. Демек, бул көрүнүштөр башаламан, кокустуктан пайда болбойт албетте. Акылсыз болгон атомдор да муну кыла албайт. Мисалы, биз Бишкектен Ошко автобус менен чыктык дейли. Жалалабадка жеткен кезде жаныбызда бараткан бир киши автобус айдоочусуз жүрүп баратат десе ишенебизби? Жолдо канча бурулуштарды жасап, канчалаган ашуулардан ашты. Бул автобус акылсыз бир машина да кантип өзүнөн өзү жүрүп калышы мүмкүн дейбиз. Кайра
тигиге күлөбүз. Кудум ушул сыяктуу эле жер шары саатына 1670 км өз огунда айланса, саатына 108.000 км күндүн айланасында айланат. Ал эми күн системасында саатына 600.000 км ылдамдыкта учуп баратат. Ошол эле кезде Саманчынын жолу галактикасында саатына 900.000 км ылдамдыкта баратат. Ушундай ылдамдыкта 100 жылда бир жолу бири-биринин жанынан өткөн галактикалар бар. Булардын баарын көрүп туруп, кокустуктан өзүнчө эле болуп жатат деген адам албетте акылсыз. Бул кооз жаратыктарды көрө албаган адам чынында көр. Булардын баарын көрүп туруп, ушул чечимге келебиз. Кооз таң калыштуу бир чыгарма, жаратык улуу, чебер, акылман болгон бир затты көрсөтүп турат. Ал зат Аллах Таала. Айланага жакшылап караңыз. Жөн эле тиктеп койбоңуз, жакшылап караңыз. Акыл калчаңыз. Сиз да көрөсүз. Аллах бизди көрүп, тафаккур кылгандардан кылсын. Эгер кайдыгерликке түшкөн болсоңуз, анда бул видеону көрүңүз. Сиздин жан дүйнөңүздү өзгөрткөн видео. Бул акыйкаттар Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.